2016 жылдын соңундагы айрым статистика өкмөттүн мактануусуна себеп болот. Мисалы, бул жылы Кыргызстанда биринчи жолу дефляция болуп, улуттук акча долларга карата күчтөндү. Эгер өткөн жылдын декабрында 1 доллар 75 сомдун тегерегинде болсо, азыр 70 сомго дагы жетпейт. Бирок бул бир караганда гана мактанаарлык сандар. Нөлдөн дагы төмөн түшүп кеткен инфляция экономикадагы кыймыл жайлап, калктын сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелип жатканын көрсөтөт. Ал эми базар бааларынын туруктуулугун импорттун демпинги камсыздады. Улуттук акчасын кескин арзандаткан ЕСтин алкагындагы өнөктөш өлкөлөр Казакстан, Белоруссия, Россиялык өндүрүүчүлөрдүн товары улуттук акчасы кымбат болгон кыргызстандык ишкерлердикине салыштырмалуу арзан болуп, жергиликтүү өндүрүүчүлөр экспортко чыкмак турсун ички рыноктогу ордун бошотуп берүүдө. Айтмакчы, бизнестеги кыймылдын жайлаганын банк секторундагы сандар дагы тастыктайт. Бул жылы кыргызстандык банктар чыгаша менен жабууда. Анын үстүнө Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду рыноктогу кредиттердин кескин арзандоосун шарттады. Бул албетте катардагы кардар бизнес үчүн абдан жакшы. Деген менен өнүктүрүү фонду өнүктүрүүчү институт болбой эле ири банктын функциясын аткарып калды деп сындагандар дагы көп болууда. Эмесе алдагы жарым саатта Капитал командасы аймактык жана өлкөдөгү макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн, өкмөттүн аракетинин же аракетсиздигинин бизнеске тийгизген таасирин талдап, сереп салат. Биз менен болуңуз. 2016 жылды кыргыз бизнеси Евразиялык экономикалык союздун шарттарына көнүү, ыңгайлашуу менен өткөрдү десек болот. Бизнес өлкөнүн бул уюмга кошулуусуна башынан бир беткей карабай көп кооптонуларын айтып келген. Андан айырмаланып, өкмөт өтө ишенимдүү жана оптимисттик маанайда эле. Бирок жыл соңу менен кыргыз өкмөтү дагы маанайын пессимисттик жагына буруп, ЕСтин алкагында күткөн оптимисттик пландары ишке ашпай калганын мойнуна алды. Эл оозунда бажы союз деп тараган Евразиялык экономикалык союздун биринчи жылындагы бизнестин аракети жана күрөшү, утулуштары жана отуштары Капитал командасы даярдаган обзордо. Контрабанда жана демпинг дал ушул сөздөр менен жергиликтүү ишкерлер жылды баштады. Чек аранын ачылышы менен Евразиялык экономикалык союздун аймагынан мыйзамсыз жол менен алынып келинген товарлар ички рыноктон баасын түшүрдү. Бажы төлөмдөрдү төлөп товар ташыган ишкерлер чыгымдарын санап отуруп калышты. Контрабанданын айынан жыл башында 20га жакын un комбинат ишин токтотконун жарыялады. Ал турсун Бишкектеги расмий дистрибьюторлор дагы айласын таппай товар ташыганды убактылуу токтотууга аргасыз болду. Казакстан аркылуу Өзбекстандын жашылча жемиштери дагы арзан баада рынокко кирип, күнөсканачылар чыгашага иштеди. Расмий түрдө бүт документтердин баарын толуктап баарын алып келсе, ошо айырмасы где-то 20-30 сом болуп калмак экен. Алардын баары контрабанда менен өтүп кеткен үчүн салыктар эчтеке төлөнбөй эле өтүп кетет. Анан аябай баасын түшүрүп кетип атат. Мисалы үчүн биз бир убакта ошо 100 сом, 120 сомдон сатып аткан кезде базардан ошентип фуралар менен алып келип кетишет, контрабанда мененчи. Анан болду, толтуруп салышат оттовиктер. И бир күнүн ичинде 70-60 сомго чейин чыгып кеткен убакыттар болот да. Соода өнөктөштөрдүн мыйзамдуу жол менен келген товарлары дагы жергиликтүү ишкерлердин соодасын солгундатты. Валюталык айырмачылыктан улам, ошол эле Казакстан, Россия, Белоруссиялык өндүрүүчүлөрдүн товарларынын баасы жергиликтүү өндүрүштүкүнөн арзан болуп, дүкөндөрдүн текчелери импорттук товарга толду. Экспортко үмүттөнүп, уюмдун рыногун басып алууга камынган кыргыз өндүрүүчүлөрү эми ички рыноктогу ордун сактап калуу аракетинде. Мы столкнулись с серым импортом. Наши конкуренты, не плательщики НДС, это базары, это павильоны, которые работают на патентной основе, берут товары у серых импортеров, у контрабандистов. Бирок азыр сери импорт күч алды. Товарлар контрабандалык жол менен алынып келип, майда дүкөндөрдө, базарда арзан сатылып жатат. Албетте, алар эч кандай салык төлөбөйт. Биз кошумча нарк салыгын төлөйбүз. Биз товарларды анчалык арзан сата албайбыз. Бул улана берсе, жыл аягына чейин бир топ супермаркеттер жабылып, цивилизациялуу сатыктан базарга өтүп калышыбыз мүмкүн. Дистрибьюторов сокращаются, они меньше платят в бюджет. В итоге это, мое мнение, приведет к банкротству каких-то сетей на рынке. Куликовский кондитердик үйү өлкөнүн ЕСке кошулуусунун артыкчылыгын көрүп, чоң даярдык менен Москва жана Алматыда бир катар дүкөн кофейняларын ачкан. Аз өтпөй компания багытын Кытай тарапка өзгөртүп, Москвадагы дүкөндөрүн толук жабууга аргасыз болду. Кептин баары күчтүү сомдун айынан өндүрүш кымбатка түшүп, Куликовскийдин таттууларынын баасы кымбат болуп калгандыгында. Не потому, что у нас может дороже себестоимость или мы хотим больше зарабатывать, только потому, что идет наверное, неправильная корреляция валютной корзины между сомом и тенге, и сомом и рублем.
Биз Москвадагы дүкөндү ачкан мезгил рублдун кескин арзандаган убагына туура келген. Бирок мен андан корккон эмесмин. Анткени менин макроэкономикалык эсептөөлөрүм боюнча, эгер сомду азыркыдай жасалма кармаганда, ал рублга карата өзүн тең салмактуу кармамак. Бул эркин экономиканын мыйзамы. Өкмөт биздин экономика эркин деп жатпайбы? Анда эмнеге сомдун курсун жасалма кармап жатат? Шайлоо өткөндөн кийин өкмөт сомду эркин жүгүртүүгө кое берет го деп күткөм. Бирок мына азыр 2016 жылдын февраль болду. Сомду кандай кармап келишкен болсо, ошондой эле кармап жатышат. 20 жылдан бери чогулткан резервтерди сомдун курсун кармоого чачып жатышат. Бул акчалар азыр жөн гана күйүп жатат. Ансыз дагы араң турган өндүрүш түшүүдө. Бирок биз арзан джинсы, арзан машина сатып алып, тапканыбыздын баарын башка өлкөлөрдүн өндүрүшүнө салып берип жатабыз. Но зато мы покупаем более-менее дешевые джинсы, покупаем недорогие машины, покупаем импортную косметику, но мы не задумываемся о внутреннем состоянии государства. Мы отдаем деньги другим производителям в других странах. Мы не поддерживаем своих. Кыргыз өкмөтү болсо ЕАЭстин алкагындагы бул кыйынчылыктардын баары күтүүсүз болгонун айтып, Россия менен Казакстандын экономикасынын оңолушун күтүү керек дейт. 2015 жыл кризис болот деп, 2015 жыл биздин негизги соода мамлекетибиз бул Россия болгондуктан бул жакка санкция болот деп эч ким аны эсептеген чыккан эмес. Биз мисалы даярдоо иштерибизди 2011-12 жылы 13 жылда баштаганбыз да, 2-3 жыл даярдаганбыз туура. Ошондо кетканда мында кризис болот деп эч ким ойлогон эмес да. Бул жакта баардык бизде кризис болду биринчиден, экинчиден санкция Крым болду. окуяларынан кийин эле башталып кетти да 14-чү Крым окуяларынан кийин эле башталып кетти да 14-чү жылдын башынан эле. 14-жылдын башына бул болду, бирок 15 жыл бара санкция киргенде аны биз эскерип атканда буну биз эсепке алган эмеспиз да. Ошондуктан бул нерселер баягы күтүлгөн нерсе болду. Орусиянын валютасы менен бизде 1,5 эсе, казактар менен 3 эсе болгон да. Ошондуктан бизде алардын биздин чыгарган товарлар конкурентоспособный болгон да. Бүгүнкү күндө алардын валютасы түшүп кеткенге байланыштуу ушундай терс мамиле болуп атат. Бирок бул нерсе убактылуу. Сөзсүз мен ойлойм булар эми жакында өздөрүнүн экономикасын көтөрүп, сөзсүз жакшы тенденцияга чыгат деп ойлойм. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык союзга кошулуусунун бир аз да болсо пайдасын азырынча кыргызстандык кийим тигүүчүлөр көрүүдө. Үчүнчү өлкөлөрдөн келген товардын баасы кымбаттап, реэкспортко жол жабылганы менен ансыз дагы кризистен айласы кетип турган россиялык ритейлерлер арзан өндүрүш рыноктарын издеп, бул жагынан Кыргызстан бир катар артыкчылыктарга ээ болууда. Индия, Бангладеш ушуга окшогон эми буюмдар арзан мамлекеттер таможенный союздан тышкары болуп калды да. Алардын ставкасы $4,5 өйдө болуп калды. А биздики мурун $1 чейин болчу, азыр 25 сомдой болуп калды. Рубль менен где-то бир 20-21 рубль болуп калды 1 килограммга жеткизиш. Кытай жана Турциядан келген продукциялардын баасы бажы төлөмдөрүнө байланыштуу кымбат болуп жаткандыктан тигүүчүлөр өлкөдө фабрика курууга аракеттенүүдө. Учурда Токмокто кездеме чыгара турган фабриканын курулушу аяктоо алдында турат. Жеңил өнөр жай тармагындагы ишкерлердин айтымында, Евразиялык экономикалык биримдиктин рыногуна кызыккан өлкөлөргө Кыргызстан өзүн дарбаза катары сунуштап, чет элдик ишкерлерди фабрика ачууга чакыра алат. Өлкөнүн Евразиялык экономикалык союзга кошулуусундагы дагы бир артыкчылык бул кыргыз бизнесинин техникалык регламенттин талаптарына ылайыкташа баштаганы болду. 2017 жылдан тарта өндүрүшү ХАСП стандартына ылайык келбеген ишканалар өндүргөн товарын ЕАЭстин рыногуна, демек ички рынокко дагы сата албайт. Мындан улам көптөр шашылыш чара көрүп, өндүрүш талаптарын кабыл алууга өтүүдө. Ал эми мындай шартта өндүрүлгөн продукциялар дүйнөлүк рынокко тоскоолдуксуз чыга алат. Мисалга, Ысык көл Кыргызэт компаниясы өндүрүшүн ЕАЭстин талаптарына тууралап, эл аралык стандарттагы мал союучу цехтерди орнотууда. Бирок даяр продукциясын ЕАЭстен сырткары рынокторго сатууга багытылат. 3 раза они отправили, забили, отправили мясо в Иранскую республику. Компания «Алем» на территории Ирана занимается заготовкой и реализацией местных продукций на территории Ирана. Они говорят, 49 тысяч для нас маловато, насколько можете увеличить этот объем? Мы сказали, 5 раз можем увеличить, если найдется инвестор. Кыргыз өкмөтү ЕАЭс бул 170 миллиондук рынок экенин айтып жатканда, өндүрүүчүлөр сатып алуу мүмкүнчүлүгү жогору болгон бай өлкөлөргө экспорттоого кызыгышат. Мисалы, органикалык баткен өрүгүн өстүргөн Алыштан кооперативи ЕАЭстин рыногунда кыргыз экспортерлоруна орун жок экенин айтат.
жанагы Россиянын айттым го, Россиянын рыногун тажик туугандар ээлеп алышкан, бизди киргизишпейт да. Бүгүнкү күнү 80%-ын биз өзүбүз жөнөтө албай, ошол өндүрүлгөн 80% тажик туугандар алып, мисалы үчүн Жанузали Исфара деген шаарда 17 кайра иштетүүчү заводу бар да. Бизден алып эле кичине кайра иштетип, жанагындай таңгактап, жакшынакай кылтырып эле анан кийин Тажикстанда өндүрүлгөн деп Россияга башка жака чыгып атышат, биз ошону карап ошону кабыл албай турабыз да. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө органика азык эң кымбат азык да. Себеби адамдар ошол органиканы түшүнүп, ден соолугун ойлоп, органиканы кымбатына карабай сатып алып калышты да. Мисалы үчүн азыркы жанагы алтын күкүрт ишталган өрүктөр азыркы күндө тажиктерге 100 сомдон 250 сомго чейин биздин базарда кетип жатат. Бишкекте 400 сомдон сатып жатат органика кылтыр. Эми Европанын рыногун караганда орточо алганда 1 килограмм органика өрүк $15 да. Анан биз өткөн жылы Биофакка Германияга барганда көрдүк, Турциянын ушул органика өрүгү 1 килограмм 2,5 миң сом да. Ансыз деле соода өнөктөштөр быйыл кыргыз товарларына муктаждыгы жоктугун билдирип, өз рыногун коргоо аракеттерин көрүштү. 10 айдын жыйынтыгы менен Кыргызстан ЕСке экспорттаганга караганда импорттук товарларды ал жактан көп ташып келген. Өлкөнүн тышкы соода көлөмүн акчалай эсептегенде экспорттун 25% гана ЕС өлкөлөрүнүн туура келсе, импорттун көлөмүнүн 40% дал ушул соода өнөктөштөрдөн ташылып келинген товарлар түзөт. Ошентип Кыргыз өкмөтү 170 миллиондук рынокко товар сатып өндүрүштү жолго коебуз деп ЕСке кошулуп жатканда, өзүнүн аз да болсо 6 миллиондук рыногун алдырып коерун деги эле ойлогон эместей. Бизнес мындай кооптонууларын уюмга мурдараак кошулган Казакстан жана Белоруссиянын мисалында далай жол айткан. Анын үстүнө Кыргызстан Россияга салынган санкциялар нефтинин арзандашынын кесепеттерин өнөктөш өлкөлөр менен кошо тартып, аймактык кризистин эпкинине кабылды. Россия менен Казакстандагы кризистин эпкинин өткөн жылы Кыргызстандын айрым тармактары гана сезсе, быйыл өлкө кризиске терең кирди. Аны көпчүлүк компаниялардын жылдык финансылык көрсөткүчтөрү расмий статистикадагы тастыктайт. 2015 жылы аймактагы экономикалык кризистин алгачкы эпкини менен бирге компаниялар антикризистик программаларды кабыл алып, штат жана пландарды оптимизациялоо аракетин көрүшсө, бул жылы финансылык отчетто жетишпеген сандар менен чаралар менен иштешүүгө туура келди. Кээ бир компаниялар акыбалдын турукташышын күтүп, эптеп күнгө чирүүмөн элек болсо, айрымдары кризиске ыңгайлашып иштөөгө багыт алды. Курулуш тармагындагы болжолдуу эсептөөлөр боюнча учурдагы соода келишимдердин 60% бартер менен түзүлөт. Рыноктогу нак акчанын тартыштыгын биринчилерден болуп дал ушул курулуш тармагы сезген. Я думаю, что перешли все, но почему на сегодняшний день вы видите на рынке, что сильно активно участвуют в бартерных операциях строительные компании? Курулуш тармагы гана эмес, башка баардык эле тармактар реклама, соода, суусундук деги баардыгы бартерге өттү. Бирок курулуш ишканалары пиар жана маркетингти көбүрөөк жүргүзгөндүктөн ачык байкалууда. Но на самом деле занимаются этим все, но не каждая компания это так пропагандирует, как строители. Айрым маалыматтар боюнча көпчүлүк компаниялар үйлөрүн, имараттарын, курулуш материалдарын бартерге алмашуу менен гана аяктай алды. Жыл башында эле бир нече курулуш компаниялар жаңы объектилерди токтотуп, бартерлерди сатуу үчүн маркетинг бөлүмүн гана иштетип жаткандыгын маалымдашкан. Курулуштан сырткары кыймылдуу мүлк, рекламалык рынок бартер менен иш алып барууда. Элдин колундагы нак акча азайып, сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелгенин расмий статистикадагы далилдейт. Улуттук банктын маалыматы боюнча инфляциянын деңгээли ноябрь айында 0,5% гана болуп, ал эми жылдык көрсөткүчү керек болсо -1% түзүп калган. Бул албетте улуттук валютанын туруктуулугуна байланыштуу, бирок ошол эле маалда калктын сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелип, жүгүртүүдөгү акча азайганын көрсөтөт. Айрыкча кризис боюнча кооптуу жана көп маалыматтар берилген учурда, жылдын башында элдер ири сатып алууларды токтотуп, жада калса күнүмдүк тамак аштан дагы үнөмдөй баштаган. Жыл башында эле ири дүкөндөрдүн жетекчилери сатып алуу 40%га азайганын маалымдаган. Мурда орто чек 1100 сом болсо, азыр 800-900 сом. Мурда орточо 200-300 сомдук товарларды сатып алышса, азыр 150 сомдон ашпаган товарларды алышат. 2000 түрлүү товардын наркын 30%га чейин арзандаттык. Анткени азыр атаандаштык күч. Эл дагы арзан товарды гана издеп калды. Инфляциянын болуп көрбөгөндөй төмөнкү деңгээли экономикада кыймыл жок дегенди түшүндүрөт. Муну болсо дагы бир статистика тастыктайт. 2016 жылы коммерциялык банктар кредиттердин үстөк пайызын орточо 3-4%га түшүрүштү. Бирок бул аракеттер дагы кредитке болгон суроо талапты камсытай алган жок. Жылдын 11 айынын жыйынтыгы менен Кыргызстандын бардык коммерциялык банктардын кирешесинин чогуу санаганда өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 5 эсе түшүп кеткен. Буга бир жагынан Орус-Кыргыз өнүктүрүү банкы рыноктогу кредиттердин баасын арзандатканы себеп болсо, экинчи жагынан бизнесте кыймыл жай болуп, акчага болгон суроо талап өскөн жок. Первое — это все-таки сама экономика, то есть, да, предприниматели после вхождения в Евразес стало очень тяжело им конкурировать с другими компаниями. Я думаю, что деловая активность, она резко сократилась. Желающих занять у банков
денег и дать им какой-то прибыли, тоже уменьшилась. Второе, я думаю, что здесь очень сильно свою роль сыграл это фонд развития, Российско-Кыргызский фонд развития, который очень сильно уронил процентные ставки, и сейчас крупные кредиты, крупные клиенты, они уже практически не кредитуются в банках. Маржа у коммерческих банков сейчас снизилась достаточно резко. То есть если раньше между привлеченными деньгами и размещенными, то есть депозитами и кредитами, ставка, разница маржа была достаточно высокая, то теперь она снизилась, я думаю, очень резко. Я думаю, там сейчас на кредитах банки, может быть, зарабатывают 2-3%. Ну и третий фактор, я думаю, что все-таки это политика Национального банка совместно с правительством по дедолларизации экономики. Вот. И когда, в принципе, Национальный банк установил такие жесткие нормативы по кредитованию долларов США. Если раньше банки более-менее были активны, мы знаем даже на рынке ипотеки, то сейчас, если клиент не подтверждает, что у него есть доходы в долларах, то как бы в долларах ему не дают. То есть практически нельзя ему давать. Там прямого запрета нету, но через экономические нормативы Национальный банк закрутил гайки, и как бы коммерческие банки перестали в долларах тоже. Нету столько клиентов, которым можно было в долларах выдать кредиты. Албетте, кредиттердин үстөк пайызы арзандаганы катардагы колдонуучуларга дагы, бизнеске дагы жакшы. Бирок банктардагы ликвиддүүлүк жетиштүү, үстөк пайыздар аз болгону менен экономикадагы кыймыл өтө жай болууда. Уже работа должна быть со стороны правительства по тому, чтобы мы могли конкурировать со странами Евразес. То есть мы видим, что наша продукция не проходит там, мы видим, что есть какие-то барьеры, нам нужно побыстрее получать сертификацию, делать эти лаборатории и так далее. То есть только тогда мы сможем так оживить. 2014 жылдын соңунда башталган кризистин аймагы Россия, Кавказ жана Борбордук Азия мамлекеттери менен гана чектелет. Эл аралык валюта фондунун билдирүүсүндө Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрүнүн экономикалык өсүшү быйыл 15 жылдан берки эң төмөнкү чекке жетти. Аймактагы экономикалык өсүш 1,3% ашкан жок. Буга айрыкча мунай зат өндүргөн өлкөлөрдөгү Азербайжан жана Казакстандагы оор экономикалык кырдаал себеп. Ошол эле маалда АКШ былтыр жогорку экономикалык көрсөткүчтөргө жетишкен. Өсүү темпи 2,6%га жеткен. Быйыл 1,8 менен жыйынтыкталышы күтүлөт. Ири өлкө үчүн бул туруктуу өсүү болуп саналат. Анткени Американын экономикасы гүлдөп өскөн кезде дагы статистикалык маалыматтар 2-3%дан ашкан эмес. Ал эми Кытай өткөн жылы валюта рыногундагы бир аз өзгөрүүлөргө байланыштуу пландаган чекке жетпей, жылдык өсүү 4%дан ашкан эмес. Быйыл Кытай экономикасы ылдамдыгын жогорулатып, 6,7 деген жогорку көрсөткүчкө жетти. Ал эми Япония жылды 1,7% өсүш менен жыйынтыктоодо. Бул Япония үчүн рекордтук көрсөткүч. Бул сандар Кыргызстанга таасир берип жаткан кризис дүйнөлүк эмес, Евразия экономикалык союздун аймагында экендигин гана көрсөтөт. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык союзга кошулуудагы күтүлгөн кесепеттерин жеңилдетет. Өлкө экономикасынын структурасын өзгөртүп, өндүрүштүн, экспорттун өнүгүшүнө шарт түзөт деген Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду азырынча бир гана көзгө көрүнөрлүк жыйынтык көрсөтө алды деп айтса болот. Бул кредиттердин арзандаганы. Муну фонд өзү дагы негизги жетишкендик катары белгилейт. Ушул тапта Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду $1 миллион жогорку кредиттерди 4% жылдык үстөк менен түз. Ал эми $1 миллион чейинки кредиттерди коммерциялык банктар аркылуу 5%дан берүүдө. Фонддун 20 декабрга карата отчетун карасак, жыл ичинде $175 миллион 612 долбоорду каржылаган. Бирок мунун баары эле кайра кредиттер. Андыктан өнүктүрүү фонду өз миссиясын актабай эле ири банктын ролун аткарып жатат деген сындар көп айтылууда. Жана муну менен жетекчилик кандайдыр бир деңгээлде макул. Бул жерде мындай болуп калды, фонд түзүлүп сентябрдан баштап былтыркы мына 10 ай мурун биринчи каражатты бергенге даяр болгондо, ошол моментте бир дагы даяр проект жок болуп чыккан. 2 жыл мурун фонд түзөбүз деген чечим кабыл алынгандан кийин, ушуна келишим түзүлгөндөн кийин, ошондон баштап проектлерди биз даярдап, издеп, даярдап турушубуз керек болчу да. 2015 август айында биз бажа биримдигине кирдик. Сентябрдан баштап фонд каражаттарын берип баштады. Ошол маалда 1 жыл, 1,5 жылдын ичинде долбоорлорду даярдай турган болсок, анда баягы фонд өзүнүн башында кандай маани салынса, кандай максат менен ошонун толугу менен болбосо да кандай бир
кайсы бир жагынан өзүнүн баягы немесин аткармак болчу да. Бирок бүгүнкү күндө толугу менен ошол өзүнүн немесин аткарды деп айта албайбыз. Фонд колдоно баштаган жаңы инструменттердин бири бул аккредитив системасы. Ушул тапта Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду аккредитив боюнча Чех эксперттик банкы менен келишим түздү. Ага ылайык фонд кыргызстандык 5 банк, Айыл банк, РСК банк, KICB, Халык банк жана Компаньон банктар аркылуу чет жактан жабдуу алам деген жергиликтүү бизнеске аккредитив бере алат. Тактап айтканда, Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун кепилдиги менен эми кыргызстандык ишкерлер Чехиядан өзүнө керектүү жабдууну тандап, аны Чех экспорттук банкынын жардамы менен ала алат. Жана бул боюнча жыл соңунда бир кейс бар. Бирок өнүктүрүү фонду инвестициялык фонддордун түздөн-түз ишмердиги болгон капиталга инвестиция салуу механизмин ушул кезге чейин ишке ашыра элек. Ал эми кыргыз бизнеси болсо кредит эмес, дал ушул капитал керек экенин айтат. Фонддун жетекчилиги ушул жылдын июль айында Капиталга берген интервьюсунда жыл соңуна чейин бери дегенде 3 компаниянын капиталына инвестиция салаарын айткан эле. Бирок бул боюнча фонддун жылдык отчетунда эч нерсе айтылбайт. Бул жагынан жанагы капиталга кирүү инструментин биз колдонушубуз керек экенин биз түшүнүп турабыз. Ошондуктан биз өзүбүзгө мындай чечим кабыл алдык да. Жылдын аягына чейин мына азыр буйруса 2 долбоор бар, суммасы азыраак, $1 миллион жетпей турган. Ушундай 2-3 проектти биз ишке ашыралы деп атабыз, ушу жылдын аягына чейин анан көрөбүз кандай болот. Анан буйруса эндиги жылдан баштап бул инструментти баягы уже кеңирээк колдонуп баштайбыз да. Ал ортодо кыргыз өкмөтү компаниялардын ай сайын эмес кварталына бир жолу отчет берүү боюнча токтом кабыл алып, бизнестин ишин бир топ жеңилдетти. Мамлекеттик кепилдик фонду түзүлүп, күрөөсү жоктугунан кредит ала албай жүргөн ишкерлерге жардам бере баштады. Улуттук энерго холдинг Бишкек шаарынын энергетикалык кубаттуулугунун картасын түзүүдө. Бул ишкер үчүн абдан ыңгайлуу жана пайдалуу. Себеби мындан ары ишкана курууда ошол картага таянып энергетикалык кубаттуулук жогору аймактарга ишкана же курулуш курууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле маалда өкмөт ишкерчиликти кыйындаткан же бизнеске бут тоскон аракеттер дагы көрбөй койгон жок. Өкмөттүн бизнеске, инвестициялык климатка терс таасир берген жыл ичиндеги аракеттерине кесиптешим Жазгүл Масалиева эске салат. Жыл жаңырары менен өкмөт бизнеси буттан кишендеген 2 токтом кабыл алды. Ага ылайык ишкерлер ЭСтин аймагына товарын экспорттойбу же импорттойбу 10 күн мурда сал кызматына келип, бул тууралуу кулак кагыш кылып маалымдама алыш керек болчу. Бизнеске даярданууга 10 мартка чейин убакыт берилди. Муну жакшы кабыл алган жок. Себеби дегенде, ооба биз макулбуз. Жана контрабанда кайра эле бизге терс таасирин тийгизип атат. Муну токтотуш керек. Бирок жанагы бийликтин, мамлекеттик органдын колдонгон ыкмалары абдан эле бизнестин жүргүзүү ыкмасын ордотуп коймок да. Мисалы 15 күн мурун билдирүү, андан кийин жанагы ташып аткан муналардын номерлары бошогон мисалы. Бул чечимин өкмөт кайра артка кайтарып алууга аргасыз болду. Ишкер чөйрөнүн кооптонуусун жараткан дагы бир чечим бул бизнес жер ижарасын 49 жылга алдын ала төлөйт деген өкмөттүн ушул жылдын башында кабыл алган токтому. Ага ылайык бизнес субъектилердин баары мамлекеттен ижарага алып пайдаланып жаткан жерлери үчүн 49 жылга алдын ала ижара акы төлөшү керек. Биринчиден, мамлекеттин ичиндеги мыйзамдар саясий кырдаал туруксуз болгон өлкөдө ишкер бизнесин 49 жылга алдын ала пландай алабы деген суроо бар. Экинчиден, бул ишкердин бюджети үчүн олуттуу сумма. Үчүнчүдөн, өкмөт бюджеттин азыркы тартыштыгын жабууну көздөп, келечек муунду кирешенин бир булагынан ажыратууда. Андыктан ишкер чөйрө бул маселе боюнча өкмөткө өз сунуштарын жолдоду. Биз сунуш кылып атканбыз, ал жоготууларды мейли төлөшсүн, бирок 49 жылга эмес, дагы лицензиянын мөөнөтүнө жараша төлөшсүн депчи. Азыр көп ишкерлер, өзгөчө тикем пайдалануучулар өздөрүнүн бюджеттерин кыскартып, кызматкерлерин кыскартып, көп кыйынчылыктардан өтүп атышат да. Азыр юстиция министрлигинин жумушчу тобу иштеп атат. Буюрса кайра карап чыгып атышат. Туура эмес деп кабыл алышты. Буюрса ал маселе чечилет деп үмүттөнөбүз да. Жыл ичинде 2 жолу өкмөттүн курамын алмашышы дагы бизнестин ишин солгундатты. Ага ылай бул жылда бизнести тескеп, акча доолаган мамлекеттик мекемелердин саны көбөйдү. Мындан ары мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясы топтогон айыппулдардын 25%-ын өзүнө алып калат. Бул ооба жакшы. Бул госэкотехинспекциянын кызматкерлерине, текшерүүчү органдардын кызматкерлерине кандайдыр бир стимул болот. Бирок ошол эле убакта бул бизнеске терс таасирин тийгизет. Анткени ал кызматкерлер бул багытта профилактика кылбай эле биздин жанагы гаишниктердей болуп эле ката табууга эле багытталып калды да бүтүн ишмердүүлүгүчү.
бизнес менен анда ошол мамлекеттин ортосундагы диалог мындай бир өңчө, бир жактуу болуп калды. Тигил штраф тапканга аракеттенет, а биз штрафтан кутулганга аракеттенебиз. Бул өнүгүүгө алып келбейт да. 4 ноябрда күчүнө кирген тышкы миграция боюнча мыйзамга өзгөртүү бизнестин гана эмес коомчулуктун дагы таң калуусун жаратты. Бул жаңы жоого ылайык ноябрь айынан баштап Кыргызстанга кирген чет элдик жарандар 5 күндөн кийин каттоо кызматына барып каттала баштады. Албетте бул биринчи кезекте туризм тармагына чоң сокку болду. Андыктан туризмди өнүктүрүү үчүн бюджеттен жыл сайын каражат бөлүп, ага улай туристтерди тартуу үчүн көчмөндөр оюну сыяктуу миллиондорду короткон иш-чараны өткөрүүнүн зарылчылдыгы бар беле деген суроо жаралат. Ишке кириши менен эле жаңы жоонун терс таасири заматта байкалды. Каракол шаарынын тургундары президент Алмазбек Атамбаевга жана өкмөткө чет элдик жарандардын катталышын талап кылган чечимди жокко чыгаруу өтүнүчү менен кайрылышты. Меня зовут Джамиля, я хозяйка кофейни в городе Каракол. Туризм для города Каракол является одной из основных отраслей, за счет которого мы и живем. Ваш закон о регистрации абсолютная противоположность развития Кыргызстана и развития туризма. Мен атым Азамат, фамилиям Айтбаев, Каракол шаарынын тургуну жана шаардык кеңештин мүчөсү болом. Сиздерден көптөн көп сураныч ушул жакын арада туристтерди регистрация кылуу боюнча закон кабыл алдыңар. Ошонун себептерден азыр биздин Караколдо туристтер азайгандан азайып бартат. Ушул атайын турист сообщество чогултуп, сиздерден суранып кетебиз. Ушул законду отмена кабыл албай койсоңуздар абдан ыраазы болот элек. Азербайжандык ишкер Кыргызстандагы компаниясын башка өлкөгө көчүрөт. Мен Кыргызстанга келип кетип турам. Ар бир келген сайын катталуу мен үчүн ыңгайсыз. Бир топ убакыт коротот экенмин. Андыктан биз Бишкектеги компанияны жапсакпы деп ойлоп турабыз. Туризм инвестицияга оорчулук жаратып, бизнестин дагы бир топ тармактарына чоң зыян тийгизген бул чечим өткөн аптада жокко чыгарылды. Бул жылы талкууга коюлган демилгелердин арасында дагы бизнести буттан тарткандары жок эмес. Бажы төлөмдөрү боюнча мыйзамга өзгөртүү сунушталып жатат. Ага ылайык баалуу металлдарды кайра иштетүү үчүн экспорттоодо бажы төлөмдөрү кымбаттайт. Алтын камтыган концентраттарды өлкөдөн башка өлкөгө алып барып экспорттоп кайра иштеткенге экспорттук төлөмдөр киргизүү боюнча демилге чыгарылганда Кыргызстанда аларды концентраттарды кайра иштетүүчү фабрикалар жок. Аларды курууга небегейсиз акча керек. Миллиондогон, ондогон миллиондогон акча керек, доллар. Өкмөттүн бизнеске, демек өлкөнүн бюджетине каршы келген чечимди кабыл алууда мамлекеттик мекемелер ал чечимдин экономикалык негизин эске алышпайт. Азыр кыргызстандыктар жаңы жылды күтүп, ага даярдык кызган кез. Ал эми Европада майрам шаңы биздегиден эрте башталып, кечээ Крисмас майрамын шаңдуу белгилешти. Католиктер басымдуулук кылган көпчүлүк Америка жана Европа өлкөлөрү үчүн Крисмас негизги жаңы жылдык майрам. Жана анын шаңы менен Швейцариядагы кесиптешим Манат Сулайманова бөлүшөт. Декабрдын аягына чейин улана турган Рождество Европада ушул тапта толук күчүндө. Көчөлөр ноябрь башында эле жасалгаланып бүткөн. Түстүү анимация, жарыктын түрлөрү керемет кооздукту тартуулайт. Аны катар-катар тизилген майрамдык киосктор ого этер көркүнө чыгарат. Рождество базары түн ичинде майрамдоону каалагандар үчүн сонун табылга. Шаар жарык, ашкана клубтар ачык. Ысык глитвейн менен кыштын суугу деле билинбейт. Ал эми дүкөндөр Рождествого өзгөчө даярданышат. Дүрдүүнө оокаттар, тамак-аштар арзандатылган баада сатылат. Белгилүү атага алыска кеткен маркалар кардарларды өзүнө тартуу үчүн чоң таймашка түшүшөт. Анын себеби дал ушул маалда белек алгандар 3-4 эсеге көбөйөт. Ал эми белек берүү маданиятын алсак, анда белгилүү маркалардын товарларынан кийин эле колго жасалган эксклюзивдер бааланат. Дүйнөдөгү эң даамдуу шоколаддар болуп көрбөгөндөй сатылат. Себеби аны миңдеген туристтер эле эмес, өздөрү дагы дастарконго сыймыктанып коюшат. Рождестволук маанайды жакшы концерт көтөрөт. Мындай иш-чарага каалоочулар бекер кирип, көңүл ачып кетсе болот. Адатта мэрия жыл ортосунан тарта белгилүү топтор менен келишим түзүп, концертти пландаштыра баштайт. Анан айта кетчү нерсе, ал концерттин аталышы жүрөктөн жүрөккө деп аталып, ошол атайын Рождествого белгиленип жатат. Жана ушул шаардын жашоочуларына толугу менен бекер, кирүү бекер. Ал эми үйүндө отургандарга, сууктан коркуп үйүндө отургандарга бул концерт толугу менен онлайн тивинде теледен көрсөтүлөт. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing
of bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Бул өтүп бара жаткан 2016 жылдын орчундуу бизнес экономика окуялары болду. Албетте жарым саатта Капитал командасы айтып берген бул дүйнөлүк жана өлкөдөгү экономикалык процесстердин чети гана. Мындан дагы башка олуттуу көп окуялар болду. Жаңы жылда дагы бир тобу күтүлөт. Эмки жылда өнүгүүгө себеп болуучу окуялар, өзгөрүүлөр көп болсун деп күтөлүп, келе жаткан жаңы жылыбыз менен.